Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мекен таануу сабагынан өтө турган темабыз жаратылышты сактоо. Кана балдар, бизди курчап турган айлана чөйрөнү сүрөттөйлүчү. Кандай сулуу, кооз жерлерибиз бар. Абасы таза, суусу мол, кооз жаратылышыбызга суктанабыз. Кыргызстандын жаратылышы бай. Бирок анын байлыгы чексиз эмес. Жаратылышты коргоо адамзаттын эң маанилүү милдеттеринин бири. Ошондуктан ар бир жаран жаратылышты көздүн карегиндей сактоого милдеттүү. Балдар, кызыл китеп дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Ооба, адамдын жердеги ишмердиги, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келди. Күн сайын жер жүзүнүн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кызыл китеп мына ушинтип жаралган. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес. Жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттеринин программасы. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындардын 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Балдар, эстеп калгыла. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси. Жаратылышты сактоо үчүн адамдар өзгөчө корголуучу аймактарды, коруктарды жана жаратылыш парктарын түзүшөт. Бул жерде сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр коопсуз болушат. Коруктарда аңчылыкка, балык улоого, дарактарды кыюуга, чөп чабууга тыюу салынат. Бул жерде өсүмдүктөрдү жулууга, козу карындарды, мөмөлөрдү терүүгө, от жагууга болбойт. Коруктарда курулуш курууга, автотранспорттун жүрүшүнө, жол салууга тыюу салынган. Адамдар коруктарга бара алышат, бирок ал жердин эрежелерин сактоого милдеттүү. Коруктардагы жаныбарларды изилдешип, кышында тоyuттандырып, алардын санына байкоо жүргүзүшөт. Коруктардын кызматкерлери бак-дарактардын көчөттөрүн отургузушат. Мунун бардыгы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн кайталангыс дүйнөсүн сактоо үчүн жасалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында болжол менен өзгөчө корголуучу 100гө жакын аймак бар. Булардын ичинде 10 корук жана 9 улуттук парк бар. Балдар, эстеп калгыла. Коруктар бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Жаратылыш парктары жана коруктар бүткүл дүйнөдө бар. Алардын шарапатында көптөгөн жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болуудан корголот. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар. Ак илбирс сүт эмүүчүлөргө кирген ири жырткыч жаныбар болуп саналат. Борбордук Азиянын тоолорунда жана Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кездешет. 2014 жылы Кыргызстанда илбирстердин саны 300дөн ашпай калганы белгилүү болгон. Жаратылышты коргоо боюнча эл аралык союздун кызыл китебине киргизилген. Ак тырмактуу аюу күрөң аюунун эң аз сандагы түрү болуп саналат. Аркар Борбордук Азияда кездешкен ача туяктуу жаныбар. Ал эл аралык кызыл китепке киргизилип, аялуу жаныбар болуп саналат. Эксперттердин айтымында аркарларга болгон аңчылык алардын санын кескин азайтып жибериши толук мүмкүн.
Кыргыздар байыртадан эле бугуну ыйык тутуп келишкен. Уламышка ылайык кыргыз урууларынын бири бугудан келип чыккан. Бүгүнкү күндө Нарын мамлекеттик коругу Кыргызстандагы маралдын жүргөн жападан жалгыз жери. Учурда алардын саны 150-180 башка жетет. Сүлөөсүн Кыргызстандын бардык тоолорунда деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте кездешет. Жаны бар 1986 жылы Кызыл китепке киргизилип, ошондон бери ага аңчылык кылууга тыюу салынган. Чүткөр көп изилденбеген жаныбар болуп саналат. Ал Кыргыз тоо кыркаларынан Талас өрөөнүндө, Чаткал жана Фергана кыркаларынын төмөн жагында кездешет. Бул жаныбар үчүн аңчылык, суук кыш жана ачарчылык өтө кооптуу. Чүткөр Сары Челек, Падышата жана Беш Арал коруктарында, Аларча улуттук жаратылыш паркында, Башташ Кара Шоро парктарында коргоого алынган. Жырткыч куштардын эң чоңу бүркүт Кыргызстандын бийик тоолорунда жердейт. Бүркүттүн санынын кыскарышы токойлордун азайышына, мергенчиликке байланыштуу келет. Көп учурда ал аңчылардын курмандыгына айланып калат. Үкү сейрек кездешкен жана көп кыймылдабаган канаттуу болуп саналат. Кыргызстандын тоолуу аймактарынан тышкары бардык жеринде кездешет. Кызыл китепке киргизилген бул канаттуунун азырынча так саны аныктала элек. Таз жору бул түрдүн Кыргызстандагы жападан жалгыз өкүлү. Анын тоо өзөндөр менен бирге деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан Каракол аймагынан кездешет. Мына балдар, силер көргөндөй, азыр Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген жаныбарлар жөнүндө маалымат алдыңар. Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген өсүмдүктөр жана курт кумурскалар. Кадимки махаун, Семенов көк карагайы, Каралков көк шимүүрү, Грейк мандалагы, Айгүл гүлү, Аполлон көпөлөгү, Мамыры гүлү, Каролков аронниги. Булар дагы Кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөр жана курт кумурскалар. Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген канаттуулар боюнча да маалымат алабыз жана билип алышыбыз керек. Акчардак, тоодак, бозомтук айры куйрук, турна, куркулдак аккуу, кузгун. Бул канаттуулар дагы Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн темадан силер эмнелерди билдиңер? Силерге суроо. Кызыл китеп деген эмне? Эмне үчүн ал ушинтип аталат? Кызыл китеп эмне үчүн түзүлгөн? Кыргызстандын аймагында канча корук жана канча улуттук парк бар? Туура, азаматсыңар балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Кыргызстандын кайсы облустарында коруктар жайгашканын аныктагыла. Коруктарда кайталангыс өсүмдүктөр жана жаныбарлар кандай корголорун айтып бергиле. Мектеп окуучулары коруктарга кандай жардам бере аларын ойлонгула. Сунушуңарды дептерге жазгыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.